бир көзүм көрбөй мына тосулуп эле турат. Адам мындай скелет болуп эле көрүнөт да, танылбайт. Бир көзүм бир аз көрөт. Жакшы болот, Аллахым көрөсө. Айтат го, бир жамандыктын артында 2 жакшылык бар дейт го. Кыргыз элинин өзү берешек. Оор керек. Кыргыз элин жардам берет, Аллахым көрөсө. Жардам керек сиздердин чоң жардамыңыздар керек. Жумуш да кыла албайм, көзүм да көрбөй калды. Сиздердин чоң жардамыңыздар керек болуп Кыргыз эли. Бүгүн эртең менен турсам, көзүм көрбөй калып, бир көзүм уже ачылбай атат. Бир көзүм көрбөй, адам тааныбай. Ушунча үмүт бердиңиздер мага. Дагы да болсо сиздерден чоң үмүттөмүн. Урматтуу кыргыз элим, ушу акчам ушу сбор топтолбой жатканына байланыштуу дагы да сиздерге кайрылууга чыгышка аргасыз болуп турам. Мага ушунча үмүт бердиңиздер. Дагы да үмүт беришиңиздерден чоң үмүттөмүн, кыргыз элим. Эч кимдин башына ушундай оору салбасын. Кыргыз элим, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ушул биздин аскер кызматкерибизге жардам берип коюучу туугандарына жашаган жерине келип биз кабар алып, туугандар бул 5 оору менен ооруп келет. Гепатит, сахарный диабет 5 оору менен күрөшүп келет. Биздин Кыргызстанды коргоп, аскер болуп кызматта иштеген бир тууганыбызды караңыздарчы, канчалаган грамоталарды алып, канча жылдап иштеп, ошол ысык сууда ушул муздакты иштеп, биздин мекенди коргойм деп ушундай ооруга чалдыгып калган ушул бир тууганыбызга жардам берип болчу туугандар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн келиңиздерчи. Болгон ушул 500 миңге жакын акча чогулду туугандар. Акчасы жакшы чогулбай атат. Мына биздин генерал Камчыбек Ташиевке дагы 2 жолу каттама жолдогон туугандар. Мына үй турак боюнча каттама жолдогон 2 жолу ответ келген, бирок үйдөн дагы деле дарек жок. Өздөрү квартирада турат экен, алган пенсиясы таксисинен гемодиализге барып келгенден ашпайт экен туугандар. Канча балаңыз бар? 2 бала. 2 баласы бар туугандар. Келиңиздерчи, ушул баласы үчүн бир туугандар, ушул бир тууганыбызды сактап калган бир себепкер болуңуздарчы. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн 5 сом ушул жок деген ушул видеону бөлүшүп койгулачы туугандар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн.